дүйнө жүзүндөгү жашап жаткан ар бир адам бул ыйманды толтура турган бир тепкич болуп эсептелет. Эгерде асанды жакшы көрдүңүзбү, демек асанга байланыштуу бир тепкич сиз ыйманыңызда болду. Үсөндү да жакшы көрдүңүз, бир тепкич болду. Абдулланы жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Жумашты жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Жахангирди жакшы көрдүңүз, дагы бир тепкич болду. Канча сиз ыйман момундарды жакшы көрсөңүз, ошого жараша ыйманыңыздын даражасы тепкичине чыгып кете берет экенбиз да. Бири-бириңе толук жакшы көрмөйүнчө ыйманыңар толбойт дейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана таала өзү иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум. Иннамал муъминуна, чындыгында бардык момундар. Акпы, карабы, кайсы улуттан болбосун, кайсы жерден болбосун, кайсы партиядан болбосун, ыймандуулардын бардыгы ихва, булар бир туугандар дейт. Демек, бир туугандык мамилебизди сактоо, чындоо, бекемдөө бул ар бирибиздин мойнубуздагы улуу милдетибиз, улуу бир парзыбыз болуп эсептелет. Сактаныш керек. Ушундай бир кыймыл аракет, сөз, иш-чаралар болуп кетпеш керек, ал мусулмандардын ортосундагы бир туугандыкка залак алып келе турганчы. Бардык момундар бир туугансыңар дейт. Фа аслиху байна ахавайкум. Эки бир тууганыңардын ортосунда, эки эле адамдын ортосунда эгерде кайсы бир чыр чатак чыгып кетсе, келишпестик болуп калган болсо, анда экөөнүн ортосуна элдештиргиле дейт. Экөөнүн ортосуна дурусташкыла, кайра башыны бириктиргиле. Эки адам эле эгерде баш ажырап калган болсо. Аллаху акбар. Караңдар, бардык момундар ыймандуу. Жер жүзүндө мисалы 2 миллиарддын тегерегинде ыймандуулар болсо, ошолордун бардыгы бир туугандар. Ошо 2 миллиарддын ичинен божомол менен эки эле адам урушуп калса, Алла Таала калган бардык 2 миллиарддын калгандарын, эки адамдан калгандарын Алла буйруп атат, ошол эки адамдын ортосуна элдештиргиле дейт. Жер бетинде эки дагы ыймандуу бири-бирине араздашып, саламдашпастан, бири-бирине капа болуп, кек сактап, душмандашып жүрбөсүн дейт. Буга уруксат жок экен да. Ошондон иншалла урматтуу туугандар,